Конституция түз әрекетке Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясында, Казакстанда, башка чет мамлекеттерде жашап жүргөндөрдүн жалпы саны 800 миңден ашык. Бул расмий маалымат, бул Мадумаровдун маалыматы эмес. Кыргыз Республикасынын миграция боюнча кызматынын, Россия Федерациясынын миграция боюнча кызматынын маалыматтарына таянып гана айтылып атат. Демек, алардын шайлоого болгон укугу одоно түрдө тебеленди. Сиздерде маалыматыңыздар бар? Расмий түрдө Кыргызстандын жарандарынын 18.500-үнө гана уруксат берилди сыртта жүргөндөрдүн. Демек, 5,5 миллион Кыргызстандын жараны добуш берүү укугунан ажыралды. Бул Конституцияны адамдык, инсандык укуктарын тебеледи деген маселе. Биз, урматтуу коллегалар, ачык жарыялап коеюн, нак каракчылар мамлекетине айландык. Бирөөгө жагабы жакпай, биз муну мойнубузга алышыбыз керек. Муну сиздер да байкадыңыздар. Сиздер териңиздер менен сезип турдуңуздар. Биз каракчылардын мамлекетине айланганыбызды. Бул жакшылыкка алып келбейт. Тилекке каршы бир ушул мамлекетти башкарат элем деген талапкерлердин бирөөсү да ушуну ачык айта албагандыгы, шайлоо бүтөр замат баштарын кумга салып алгандыгы бул өкүндүрөт. Бул абдан чоң өкүнүчтүү маселе. Эгерде алар ушунчалык деңгээлде суу жүрөктүк менен унчукпас болуп кете турган болсо, шайланбай калгандыгы рас болуптур деп айткым келет. Мен өткөндө айттым, чыныгы күрөш Мадумаров менен Бабановдун ортосунда гана жүрдү. Бабанов өзүнүн ыкмасы менен күрөштү, Мадумаров элдик күрөш менен күрөштү. А Жээнбековду дайындалды. Бул дайындалды. 10 талапкердин ичинен бирөө дагы ушуну айта албагандыгы аябай өкүндүрөт. Көзү менен көрүп турду, кулагы менен угуп турду. Бирок эрксиз, алсыз, омурткасыз саясатчылардын күнүнө калган экенбиз. Кошумча тизме 300 миңден ашуун кошумча тизме пайда болду. Кошумча тизме 100% Жээнбековдун пайдасына гана иштеди. Бул бүгүн айтпасаңыздар, эртең айтабыз. Бүгүн биз корксок, эртең башка муун келгенде айтылат бул. Баары бир айтылат. Мен кыскача билдирүүм ушул. Андан кийин баарын сурооңуздар болсо, мен толуктап айтып бергенге даярмын. У меня такой вопрос. Как вы тогда характеризуете такую низкую явку на выборах здесь, в Кыргызстане? Что только 50% избирателей пришли на участки? Вы знаете, пришли-то возможно больше. Вся проблема в том, что те, которые приходили, услышали в ответ: знаете, вы уже проголосовали, идите отдыхайте. Вы уже проголосовали. Такие факты были и в Национальном университете, такие факты были и в ваших государственных высших учебных заведениях, такие факты были даже в сельских избирательных участках. Они с ужасом обнаруживали, что они, оказывается, проголосовали. Поэтому мы каждый раз после выборов говорим, что в истории таких грязных выборов не было. А эти выборы переплюнули всех предыдущих. Вы знаете, насчет того, что человек опытный, я сомневаюсь в этом. Долгое время нахождения на одной и той же должности, это не говорит о том, что человек социально зрелый. Или наоборот, занимаемая высокая должность не всегда соответствует социальной зрелости человека. Абсолютно не соответствует это. Не всегда. У одного мудрого человека спрашивали, чем измеряется жизнь. Долго мучились и нашли ответ. Один мудрый человек, это, если память не изменяет, был Сенека, говорил, что возраст измеряется затратой души. Если этот человек на протяжении 28-27 лет ни одного слова не говорил, о какой затрате души можно говорить? До определенного момента находиться под крылышком отца, потом под крылышкой джездешки, и потом под крылышкой друга, это парниковые люди. Вы знаете, только сильные люди будут опираться на сильных людей.
Ответ. В принципе, если он вам предложит, вы... Ответ. Я никогда не служил никому. Я всегда готов служить Родине, своему народу. Я никогда не буду служить персональной личности. Если где-то в чем-то я вижу свою полезность, скажем, в общественных делах, я готов работать, независимо от того, что кто там наверху. А если не соответствуют наши взгляды, я ни на одну секунду не останусь там. То есть за должность я никогда не рвался. До сих пор никогда ни у кого я ничего не просил и не буду просить. Но если не будет идеологических расхождений, то вы готовы. Идеологических? Да. А идеологических у нас будет расхождение, потому что мы по природе разные люди. Сіздер бұл аябай биік наам, абдан қымбатна, мен аябай көп ұқтым шыны, сіз елдік президентсіз деп. Сізге БШК тош белгіні бербейлі қойсын, бірақ сіз елдік президентсіз, елдің жүрегіндегі президентсіз деп. Бұл абдан жоғарғы ба, бұл қымбат ба, бұл ансыз дәле мен елдің қолында барымтада қалған сияқты өлім. Себеп өз алдым шешнерсе шеше албай. Елім не дейді, елім не деп түшінеді, ертеңем не деп сөз қылады, маған қандай қарайды. Өз еркіңдемессің да, ошол қапасқа түшіп қалғансың да, елдің қолында барымтадасың. Сен мындай бір күзгі сияқты болып қалғансың да. Bir жерден кичине бір чаң түшкен болса сені тепкілейді. Қалғандары генен кесірі жүре береді, мәселе жоқ. Бұл абдан жоғары ба, мен тағдырыма разымын. Егерде ушунчалык қарапайым қалдайған қалың қасиетті қырғыз жұрты, сіз елдік президентсіз деп айтып отырғаным бұл чоң ба, абдан чоң ба. Чектеп қойғандығы белгілі, ал 1 миллион сом күрөтөгөсүн, анан баландай болушун керек, түкүндөй болушун керек деген тосмолор. Макул алардағы. Бирок шайлоого да укугун алып салды да. Биздин колубуздагы расмий маалыматтарга караганда 800 миңге жакын биздин жарандар Россия Федерациясында, 150 миңден ашуун кыргыз жарандары Казакстанда, мен башка жактарды айтпайын. Россия, Корея, Кытай жакта жүргөндөрдү. Мына ушулардын дагы адамдык, жарандык укугун тебелешти да. Сыртта жүргөндөрдүн болгону 18.500 кишиге рухсат берип, анын дагы көрүп аттыңыздар, мен эле эмес, сурап атты. Ким Жээнбеков десе кирсин, калгандары кете берсин. Бошсуңар дегендерин угуп аттыңыздар, ошол видео социалдык тармактардан видеолор. Бул деген жапайычылык. Эгерде мен бүгүн шайлоо жакшы өттү деп, туура болду деп айткан болсом, 100 миң деген ошол кыргыз жарандарынын бетине түкүргөндөй болуп калам. Мен макул эмесмин деген бир кыймыл. Кыскача айтканда, общенациональное движение я не согласен деп. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү мыйзам бузууларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү кайдыгерликке макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү ушундай ашмалтайга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй көз боемочулукка макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй биздин улуттун кызыкчылыгы тебеленип аткан окуяларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин элди сатып алганга. Мен макул эмесмин сатылганга. Мен макул эмесмин менин добушумду каалагандай кылып санаганга. Мына ушул макул эмесминдин аркасында аябай чоң маселелер бар. Кеңешмелерди жүргүзөм. Эгерде кимде ким ушул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга мен да макул эмесмин деген болсо, катарыма келип кошулсун. Казак элинин элбашы, журтбашы, бүтүндөй түрк дүнүйөсүнүн аксакалы аталган Нурсултан Абишевичке кайрылып кетем. Урматтуу Нурсултан Абишевич ар дайым кыргыз казак мамилелерине аябагандай кылдаттык менен көтөрүп, бапестеп мамиле жасап келдиңиз. Мунусунда дагы бир кишинин кесепетинен бүтүндөй журтка зыяны тийбесе деп. Айткан киши айтканын өзү кете берсин ошо сөзү менен өзү. Бирок калдайган калың журт бир зыян тартпаса экен. Мен кече мына чек арада турган дыйкандарды көрүп, сезим бар кишинин көзүнөн жаш айланбай койбойт. Илесип атат, айрыкча курма жүктөгөндөр. Я обращаюсь ко всем неравнодушным политикам, ко всем тем людям, которые сегодня чувствуют, что мы не по правильному пути идем и развиваемся. Тем более пришел человек, который будет продолжать этот курс. Он хочет сесть во главу этого каравана, дальше продолжать этот караван. Как он сам выразился, будет продолжать его караван. А куда идет этот караван?
к сожалению, по-моему, знает только 2 человека. Действующий и приходящий. А я лично хочу, чтобы этот караван остановился. Если мы самым близким соседом дошли до того, что мы сегодня испытываем, а куда дальше мы можем идти? Нет-нет, и в адрес Российской Федерации тоже звучат нехорошие слова. Оппозиционер, талапкер деп, кейбір талапкерлерді атап атышты да, мен күлкім келеді да. Эмнесі оппозиционер? Мына біріккен 2 кишиден 2 фракцияның жетекчisi. Шайлоонун кандай өткөнүн парламентте 1 секундтан баштап трибунадан айтыш керек эле. Жүрөк жок. Анан кантип ишендирди ошончо элди? Парламентте оппозиция жок деп мен айтсам, кейбир коллегаларым сиздер айттыңыздар эле да, бар го. 2 фракция өзүн оппозиционер деп жарыялады. Жарыялай берет. Мен космонавтмын деп койсо эле космонавт болуп калбайт да. Билесиңер, жигиттер, кооптонуп жүрүп өлөбүз го баарыбыз. Баары өлөбүз да. Кооптонуп жүрүп өлөбүзбү? Же болбосо мындай көкүрөгүбүздү кере көтөрүп, адамдын жүрөгү эркин болмоюнча адам бактылуу болбойт. Жүрөгүңдөгү нерсени айта албагандан кийин жашаганың курусун. Анан коркот экенбиз. Мага анан жуугунду куят экен. Мага жуугунду куйгандардын баары азыр көчө басып жүрөт. 20 жылдан бери жуугунду куят. Ошону менен эмгек сиңирген болушту, эл артисти болушту, эл акындары болушту, башкалары болушту. Алар эмне башына мүйүз чыгып кетти. Бирок ошолордун баарынын акырын карасаңыз, өмүрүнүн акырында аябай каттуу азап чегишип атат. Неге? Себеп жалган, арам тамак жеген. Билесиңер, жигиттер, кооптонуп жүрүп өлөбүз го баарыбыз. Баары өлөбүз да. Кооптонуп жүрүп өлөбүзбү? Же болбосо мындай көкүрөгүбүздү кере көтөрүп, адамдын жүрөгү эркин болмоюнча адам бактылуу болбойт. Жүрөгүңдөгү нерсени айта албагандан кийин жашаганың курусун. Анан коркот экенбиз. Мага анан жуугунду куят экен. Мага жуугунду куйгандардын баары азыр көчө басып жүрөт. 20 жылдан бери жуугунду куят. Ошону менен эмгек сиңирген болушту, эл артисти болушту, эл акындары болушту, башкалары болушту. Алар эмне башына мүйүз чыгып кетти. Бирок ошолордун баарынын акырын карасаңыз, өмүрүнүн акырында аябай каттуу азап чегишип атат. Неге? Себеп жалган, арам тамак жеген. Жолтуңуз талапкерлер менен алар менен сүйлөштүңүз, балким бирөө жарым телефон чалды, балким. Мен Темир Сариев менен гана телефон чалып айттым. Эмне болду, бул кандай десем, мен эмне кылмак элем. Менин колдоочулардын саны белгилүү да деп билесиздерби, кече эле мындай бир көп маселени чече турган болуп чыккан азаматтардын заматта эле үнү өзгөрүп башкача болуп калгандыгы көп нерседен кабар берет. Эр жигиттин башына ар кандай нерсе келет. Кээде төмүнөт да, кээде жөө жүрөт. Эр азаматтын эрдиги ушунда турат, төмүнгөндө дагы, жөө жүргөндө дагы бирдей башыңды көтөрүп жүргөндү. Төмүнгөндө керкейип, эч кимди тоготпой, анан жөө жүргөндө шылкыйып, көрүнгөнүн көзүн карап калыш бул эр жигиттин касиети эмес. 2 талапкерди өткөндө телетаймашта да айттым. Мен ошол азаматтар менен азыр да кызматташууга даяр элем. Эгерде Талатбек Масадыковду айтып атам, мен Улук Кочкоровду айтып атам. Эгерде ошол туруктуу позицияларында мындан ары карай дагы кете турган болсо, ушул 2 азаматтан келечекте кыргыз саясатында бир жакшы азаматтардын пайда болушу мүмкүн. Үмүт бар. Алардын ой жүгүртүүсү, алардын принциптери, сүйлөгөн сөздөрүнөн улам гана айтып атам мен. Киши катарында мен экөө менен тең мындай бир таанышып, сүйлөшүп, бир чер жазышып отурган мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Мен тек гана позицияларын айтып атам. Если вы помните, я несколько лет тому назад говорил, рядом со мной стоять очень опасно. Сгоришь. Стоять очень опасно. И те люди, которые тянулись ко мне, не всегда по собственной воле.
Были разные игры, были разные проекты, о которых, к сожалению, я потом чуть поздно начал понимать. И трагедия в том, что на каждого человека смотришь как на самого себя. Но не всегда так. Есть умные люди, есть умные политтехнологи. Видимо, наверное, было поручено, чтобы окружить Мадумарова и по возможности дольше держать.